Ассаламу алейкум. Алла Таалага эсепсиз көп мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дуалар айтылсын. Көптөн бери дуа тууралуу бир сабактарды баштасак деп ниет кылып жүргөнбүз. Анткени көп адамдардын арасында байкап жүрөбүз. Эмне үчүн менин дуам кабыл болбойт? Мен ушундай түн ичинде туруп дуа кылсам дагы дуам кабыл болбойт деген суроолор бар. Кайсы учурларда дуалар кабыл болот, кандай жерлерде дуалар кабыл болот деген суроолор бар. Мына ушул суроолорго жооп катары дуа тууралуу бир канча сабактарды өтсөк деген максатыбыз бар болчу. Алла Таала насип кылган экен, бүгүн ушул табияттын кооз койнунда чыкканда ушул жерден дуа тууралуу сабактарыбыздын биринчисин баштап коелу деп эп көрдүк. Дуа тууралуу биринчи сабагыбыз Пайгамбарыбыздын башынан өткөн бир окуя менен баштаган деп көрүп турам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дин жаңы жайыла баштаган учурда, ислам жаңы келген учурда Кабанын жанында туруп намаз окуйт эле. Кабанын атарабында, анын жанында бир топ кафирлар, мушриктер Пайгамбарыбыздын намаз окуп жатканын көрүп, аны шылдыңдап, күлүп, маскаралап, ар түрдүү жаман сөздөрүн айтчу. Бир күнү Пайгамбарыбыз адаттагыдай намазын окуп жатканда, Кабанын жанында Абу Жахил, Укба сыяктуу бир топ мушриктер Пайгамбарыбызды шылдыңдап, анан Абу Жахил жанында турган адамдарга айтат: "Ким Мухаммадтын үстүнө мына ушул төөнүн ичеги кардын жин богун алып барып кое алат" деп. Ошондо бир бактысыз адам Пайгамбарыбыздын үстүнө төөнүн ичеги кардын алып келип, жин богу менен коюп жиберет. Аябай оор болгондуктан Пайгамбарыбыз, ага Алла Тааланын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дуалар болсун, ошол сежде кылган жеринен өйдө боло албай жатып калат. Анан бир адам Пайгамбарыбыздын кызы Фатима энебизге келип, "Сенин атаңды капырлар ушундай кылып атат" дегенде, Фатима энебиз Пайгамбарыбызга чуркап келет. Фатима энебиз ал убакта жаш кичинекей кыз. Пайгамбарыбыздын үстүнөн төөнүн ичеги кардын алып, Пайгамбарыбыздын үстү башын тазалап, Пайгамбарыбыз башын көтөрүп, өйдө болот дагы. Ушунчалык ачууланып, алакан жайып Алла Таалага дуа кылат. "Аллахым, сен Курайш менен өзүң эсептешкин. Аллахым, Курайш менен эсептешкин. Аллахым, Курайш менен эсептешкин" деп ар бир дуасын 3 жолу кайталап, "Аллахым, Абу Жахилдин эсебин өзүң бергин. Абу Жахилдин эсебин өзүң бергин. Укбанын эсебин өзүң бергин" деп ушунчалык бир берилип дуа кылат. Абу Жахил дагы, анын жанында турган кафирлар дагы муну көрүп, ушундай үрөйү учуп коркуп калышат. Анткени алар сыртынан Мухаммад пайгамбарыбызга ишенбегени менен анын чыныгы пайгамбар экендигин билишет эле. Бирок пайгамбарыбыздын мына ошол күнү кылган дуасы качан кабыл болду? Пайгамбарыбыздын бул дуасы ошол күндөн 10 жылга жакын убакыт өткөндөн кийин Бадыр согушунда кабыл болду. Бадыр согушунда Абу Жахил баштаган ошол пайгамбарыбыздын үстүнө төөнүн ичеги кардын койгон кафирлардын бардыгын Алла Таала эсептешип, аларды ит өлүмү менен өлтүрдү. Пайгамбарыбыз Алла Тааланын эң сүйүктүү пайгамбары, Алла Тааланын эң сүйүктүү пендеси. Анын ар бир кылган дуасын Алла Таала кабыл кылган. Бирок мына ошол кездеги дуасы пайгамбарыбыздын 10 жылдан кийин кабыл болду. Демек, биз бүгүн кечинде дуа кылып, эртең менен мен дуам кабыл болбоду дейбиз. Же болбосо эртең менен дуа кылып, кечинде дуабыз кабыл болбоду деп нааразы болобуз. Алла Тааланын эң сүйүктүү пендеси, пайгамбардын дуасы 10 жылдан кийин кабыл болуп жатат. Биз мындан түшүнүшүбүз керек. Алла Таала эч бир дуаны кабыл кылбай койбойт. Дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Кээ бир дуалар дароо кабыл болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр бир аз убакыттан кийин кабыл кылынышы мүмкүн. Кээ бир дуалардын ордуна Алла Таала биздин башыбызга келе турган бир жаман иштен тосуп коюшу мүмкүн. Ал эми кээ бир дуаларды Алла Таала кыямат күнгө бизге калтырып коюшу мүмкүн. Дуанын кабыл болбой калган эң жакшысы мына ушул: биз кыямат күндө бизге эч кандай мал дүйнө, байлык, бийлик, бала чака пайда бербей турган күндө биздин бул дүйнөдө кылган дуаларыбыздын Алла Таала сактап койгон сооп сыйын көрө турган болсок, мына ошол дуанын эң пайдалуусу мына ушул. Ошондуктан дуа кылган учурда менин дуам кабыл болбой калды дебестен, Алла Тааланын ырайымынан үмүт үзбөй, биз ар дайым дуа кыла беришибиз керек. Пайгамбарыбыз өзүнүн бир мубарак хадисинде айткан: "Дуа бул ибадаттын маңызы. Дуа кылган адамды Алла Таала жакшы көрөт". Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.